Assalamu alaikum dostlar. Ушундай болгон отработка горелкабызды кандай иштейт, эмнелер пиширсе болот сиздерге бөлүшүп коеюн деп. Ушундай болуп азыр казаныбыздын түгүнө жалын тийип атканы. Бул очогубуз кичине болгондугу үчүн түгүнө койгонбуз. Негизи очокко салсаңыздар жакшы пышат. Азыр эң пастта турат. Анткени казаныбыз кичине болгон үчүн өтө ысып кетип атат. Майыбыз өтө так жеп калган үчүн азына койдук. Эң пөсүндө ушундай болуп атат. Буну ушундай отработканы тамчылатуу ыкмасы менен колдоносуздар. Мунун дагы бир эмеси ушундай азайтып өткөн датчиги жана 12 вольтко иштеген, ушундай аккумуляторго иштеген датчиги да болот. Буну ушул жерден эле алмаштырып койсоңуздар, свет жок мезгилде иштете берсеңиздер да болот. Жайлоолорго мисалы колдонсо болот. Ушундай алып туруп борсок, токоч үйдө ушундай кылып иштете берсеңиздер болот. Андыктан заказды бере бериңиздер, кызматыңыздардабыз. Мынакей ушундай кылып заказыңыздарды жасап аткан мезгилибиз азыр. Заказ бере бересиңиздер, кызматыңыздардабыз. Мастер Илгиз.